Бул сырды ар бир киши жасай алат. Ал үчүн 5 литр сүт, 3 литр сүт, 10 литр сүт мындай өзүңүздүн үй бүлөңүзгө карап аласыңар. Анан азыр 85 градуска чейин ысытабыз. Кадимкиде мондай жөнөкөй 9% уксус кошобуз. Биякта менде азыр 10 литр. 10 литрге мен биринчиден 30 грамм уксус алам. Сүтүбүз 85 градуска жетти. Даярдаган уксусту азыр аябай жай, шашпай куябыз. Токтобой аралаштырыш керек. Мынакей сары суусу чыкты. Аралаштырабыз. Эми азыр отун өчүрөбүз. Любой мындай эме дуршлаг колдонсо болот. Мен азыр кички кылып неметем, көрсөтөм. Бияка чеснок кошсоңор да болот. Укроп, петрушка, чеснок. Малина кошсоңор деле болот. Замороженная малина, вишня дегендерди, клубника. Таттуу болуп калат. Таттуу болгондо балдар дагы жакшыраак жейт да. Жарым сааттын ичинде Адыгей деген сырыбыз даяр болду. Кичине муздатып жесе да болот, 2-3 күн күтө турсак деле болот, азыр деле отура калып жей калсак деле болот.